Өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев Коопсуз шаар долбоору боюнча ачык аукциондун жыйынтыгы боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Кеңешменин жүрүшүндө өкмөт башчыга жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрүнүн катышуусунда ачык айкын мыйзам талаптарына ылайык өткөрүлгөн сынак тууралуу маалымат берилди. Биздин республикабызда көйгөйлүү маселелердин бири болгон бул адамдардын коопсуздугу. Бизде эми азыр электрондук форма алып келүү боюнча абдан чоң иштер жүрүп атат. Акылдуу шаар деп. Акылдуу шаардын компоненттери абдан көп. Ошонун эң негизги компоненттеринин бири бул жол коопсуздугу. Бул жол коопсуздугу эмнени түшүндүрөт? Бул жарандарыбыздын өмүрүн коопсуздугу, жанагыдай кырсыктардан болуп жаткан адамдардын өмүрү, ушулардын баардыгы тең ушу жол коопсуздугуна байланган. Ошон үчүн бул өткөн аукцион, бул биринчи жолу ушундай аукцион өтүп жатат. Ачык түрдө, онлайн режимде комиссиянын ичинин баардыгы эң ачык болду. Бир дагы адам комиссиянын ишине киришкен жок. Кыргыз Республикасынын маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиевдин айтымында Вега радио уктуруу концерни Россия компаниясы сынак жеңүүчү катары таанылган. Мындан тышкары сынакка дагы 2 компания катышкан. Ранее Государственным комитетом информационных технологий и связи был объявлен открытый конкурс в рамках реализации проекта «Безопасный город», проекта «Умный город». По результатам прошедших торгов на понижение цены, прошедшего 4 сентября сего года, наименьшее ценовое предложение предложила российская компания, консорциум во главе с российской компанией «Вега». Стартовая цена была снижена на денежную сумму в размере около четверти миллиарда сомов. Далее тендерная комиссия, в состав которой были включены представители основных министерств и ведомств, представители парламента Кыргызской республики, а также представители общественных движений, наблюдательных советов, рассмотрела конкурсные заявки, по результатам чего пришли к выводу, что по результатам чего было принято решение о соответствии компании «Вега» необходимым квалификационным требованиям. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрайымы Алина Шаекованын айтымында учурда жумушчу топ тарабынан ченемдик укуктук актыларга тийиштүү өзгөртүүлөр даярдалган. Буга катар протоколдорду дареги боюнча жеткирүүчү эреже, бузууларды фиксациялоо тутуму пилоттук режимде ишке киргизилген. По разработке программного обеспечения ГРЭС уже закончила первый этап на 90%. Первый этап включает в себя это, во-первых, фиксация дорожно-транспортных нарушений, это формирование протоколов в автоматизированном режиме. Формирование протокола также предусматривает проверку по нашим базам данных. Как вы знаете, за последние 4 года в системе ГРЭС была проделана очень большая работа. У нас сформированы основные базы данных. И проверка постановлений о нарушении правил дорожного движения проверяется по нашим 3 основным базам данных. Это по базе данных действительных паспортов, это по адресно-справочному бюро и по базе данных ЗАГС. Также мы проработали интеграцию этих постановлений с системой Кыргызпочта.С, чтобы эти постановления были своевременно доставлены. Өкмөт башы коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу үчүн зарыл болгон процедураларды тыкыр жыйынтыктоону, анын ичинде биринчи иретте видео көзөмөлдөө камераларды орнотуучу конкреттүү кесилиштерди жана унаа жолдор тилкесин көрсөтүү менен тийиштүү келишимди даярдоону тапшырды. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев Нарын облусуна жумушчу сапарынын алкагында Нарын шаарынын 150 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарага катышты. Өкмөт башчы өз сөзүндө Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун атынан жылуу куттуктоо сөзүн билдирди. Сөзүмдүн алдында Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Сооронбай Шарипович Жээнбековдун жылуу куттуктоосун кабыл алып коюңуздар. Бүгін шындығында абдан чоң майрам.
Бүгін барыбыз шаардын жананын кадырман калкынын даңктуу тарыхын даңазалап, азыркы өнүгүү процесстерине жана келечек максаттарына акыл калчап, көз чаптырып, баа берип, ой бөлүшкөнгө себеп болуп турган күн бардыгыбызга. Жер каймактагандан бери Борбордук Орто Азияны багып келаткан нарын суусунун башында жайгашкан шаардын негизделгенине 150 жыл толду деп белгилеп жатабыз. Тоолуу нарын жергесинде мейманга сыйчыл, сөзгө чынчыл, эмгекти сүйгөн жана достукка күйгөн карапайым адамдар жашайт. Климаттын оор шартында суукка тоңуп, кыштын 7 айга созулганына карабастан, окуп, иштеп, жашап, мамлекеттин өсүшүнө зор салымдарын кошуп келаткан нарын элинин каармандыгына таазим этебиз. Өкмөт башчы белгилегендей, нарын жергесинин тургундары кыргыз саясатынын патриархы чыган мамлекеттик жана коомдук ишмер Турдакун Усубалиевдин мамлекетке жасаган ак эмгеги, адамдык бийик сапаттары менен өзгөчө сыймыктанып келерин билдирди. Нарындан дагы канчалаган мыкты адамдар, социалисттик эмгектин жана Советтер Союзунун баатырлары, Кыргыздын биринчи генералдары, беделдүү инсандар, абройлуу окумуштуулар, ишкерлер, врачтар, мугалимдер, уч-кучтар өсүп чыккандыгы белгилүү, деди Мухаммедкалы Абылгазиев. Быйыл 150 жылдык президентибиздин чечими менен кабыл алынган мамлекеттик стратегиябыз региондорду өнүктүрүү жылына туш болгону абдан жакшы жашаан деп ойлойм. Регион өнүксө баарыбыз билебиз, элибиз ушу региондон чыгып атабыз, айыл жеринде жашап атат 70% элибиз. Ушу регион өнүксө сөзсүз түрдө биздин мамлекетибиз бакубаттуу болот деп ойлойбуз. Региондорду өнүктүрүүдө таяныч шаар катары нарын да кирип атат. Мына азыр өзүңүздөр билесиздер, баягы нарынга кирип келаткан жол быйыл оңдолуп бүтөт, 10 миллион доллардын тегерегинде. Мына ушу менен биз коммуникация системасындагы ушул нарын шаарына өзүнчө өзгөчө үлгү боло турган борбор катары кылып, ушу өкмөттүн күч аракетин дагы ушул жерге жумшайлы деп жатабыз. 1,5 кылымдык узак жолду басып өтүп, Нарын шаары кичинекей кыштакчадан заманбап шаарга айланды деп билдирди Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалы Абылгазиев Нарын шаарынын 150 жылдыгына арналган Нукура фестивалында сөз сүйлөп жатып. Өкмөт башчы баса белгилегендей, шаардын мааракеси жергиликтүү калк үчүн гана эмес, бардык кыргызстандыктар үчүн дагы майрам болуп саналат. Орто ишкердикти өзгөчө туризмди өнүктүрүү боюнча Нарын шаары жана биз айтып жаткан локомотив туризм жагынан да болот деп биз ишенебиз. Себеби дегенде мындай жаратылышты жанагы биздин агаларыбыз айткандай Орто Азия элдерин суу менен камсыз кылып, мөңгүнүн суусу менен камсыз кылган дарыябызды бул бардык жерде берген эмес. Бул саналуу гана жаратылыш шарты. Мына ушундай жаратылыш шартында биз жакшы жашоого, мамлекетти өнүктүрүүгө салым кошо турган аймак болот деп эсептейбиз. Лыжа тебүү боюнча туризм, экотуризм, экстремалдык туризм, же болбосо жөнөкөй эле эс алуу жайларды куруу боюнча да ушул Нарын шаары лайыктуу. Биз ошону өнүктүрүүгө өкмөт бардык күчүбүздү, күч аракетибизди жумшайлы деп белсенип турабыз. Кудай буйруса жакынкы араларда Нарын шаары жөнөкөй гана Кыргыздын шаары эмес, бул туристтерди кабыл алчу, туристтик жайлардын борбору болчу, окуу жайлардын борбору болчу жакшынакай шаар болот. Премьер-министр дагы бир жолу Нарын облусунан чыккан инсандардын жогорку жетишкендиктерин белгилеп, алардын Кыргыз Республикасынын өнүгүшүнө кошкон зор салымын ырастады. Өкмөт башчы аймактык өнүктүрүү боюнча программалар алкагында шаарды өркүндөтүү иштери улантыларына ишендирип кетти. Нукура фестивалынын алкагында театралдаштырылган оюн, ошондой эле концерттик программа тартууланды. Өкмөт башчы Нарын облусуна жумушчу сапарынын алкагында Нарын шаарындагы сүт иштетүүчү жаңы ишкана курула турган жер менен таанышты. Өндүрүштүк кубаттуулугу суткасына 150 тонна сүт иштетүүчү ишкана 2019 жылдын жазында ишке берилмекчи. Заводдун ишке берилиши менен жаңы 100гө жакын жумушчу орун түзүлөт. Премьер-министр белгилегенде, жергиликтүү бийлик өлкө аймактарынын өнүктүрүүгө өз салымын кошуучу ушундай ишканаларга колдон келген көмөктү көрсөтүүсү керек.
Андан соң өкмөт башчы Нарын шаарындагы муз аянтчасы орун алган спорттук комплекске барды. Премьер-министр аталган спорт комплексинин машыктыруучулары жана тарбиялануучулары менен маектешип, муз аянтчасын жана имаратты көрүп чыкты. Мухаммедкалы Абылгазиев өсүп келе жаткан муунду тарбиялоодогу спорттун ордун маанилүү экендигин белгилеп, комплекстин тарбиялануучуларына хоккей клюшкаларын белекке берди.